кийинки жұптарды күтөбүз. Темирлан Адильбек уулу менен Абдулазиз Аскарбековду. Кийинки чакырылган Адильбек уулу Темирлан, Аскарбеков Абдулазиз. Даярдайбыз. Ахмедов Закир Карабалта, Асылканов Балихан Эрес. Ставим доставиться шоу. Готовится и Федермакс Шоуска, и Роман. Демек, тааныштыралы кызыл трикочон балбан Темирлан Адильбек уулу 20 жашта Кызылкыя шаарынан келген. Ал эми анын бет маңдайындагы Абдулазиз Аскарбеков РСК спорт клубунан 17 жашка толот. Ол 17 жашта 2004 жыл жаркына келген балбан. Дал ушул көк трикочон балбандын менимче келечеги кең деп айткым келет. Анткени спорт мектебинин өкүлү жана жаш курагында мынтип килемүстүнө чыгып өз күчүн сыноосу жана мындай жаман эмес өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулат. Ал эми балбандардын ар бири болуп көрбөгөндөй чоң бир күчтү ортого салууда. Ушул жерден Абдулазиз Аскарбековдун каршылашында колдорун байлоо менен дагы упай алууга умтулуусу бар. Айрым кечөөндө дагы жаш балбандар чыгып жаткан. Бирок аларга салыштырмалуу Абдулазиз Аскарбековдун дене түзүлүшү дагы мыкты экен. 17 жашка. Демек, келечекте менимче көп үмүттөндүрөт. Көз тийбесин, сөз тийбесин дейли дагы. Албетте дал ушундай жаш балбандардын өсүп өнүгүүсүнө чоң бир тилектештерди коелу. Бирок Темирлан Адильбек уулу эле 20 гана жашта. Андыктан аны дагы биз жаш балбан деп айткыбыз келет. Андыктан ар бир балбандын жүрүшүн дагы көрөлү. Мына терең бир дем чыгарып кыйкырып алгандан кийин алгачкы бир упайда активдүүлүгүн алды жана мына мынтип жерден эми атаандашын кандай суруп көтөрүп кетет байкайбыз. Бар бали жаман эмес, керемет жана ушул жерден азыр эч нерсени карабай чабат деп ишенгибиз келет. Бали өтө керемет жана 2 упай атаандашы таза түшпөй калган. 3-0 эсенде Абдулазиз Аскарбеков алдыга чыкты жана мындан ары кайрадан балбандар жакын аралыктан кармашууларында Темирлан Адильбек уулу эмне деген атаандашка туш келдим деп азыр өзү дагы таң калып туруш керек. Караса анда дене түзүлүшү деле анчейин Темирландан Абдулазиздики чоң эмес, бирок ошол учурда күрөшкө болгон талант бар экени көрүнүп турат. Келечекте алдыңкы балбандардын бири болот деп ишенгибиз келет. Менимче ошол 1 айдан кийин же болбосо 1,5 айдан кийин жаштар арасындагы өлкө чемпиону болот. Ал жакта дагы Абдулазиз өзүнүн мыкты көрсөтөт деп ишенгибиз келет. Демек, мына каршылашы эми гана колду кошо кармап алды. Анын жыйынтыгында атаандашын ынтарып кетүүгө умтулган жана ал болсо мынтип оң жыйынтык алып келеби дегенбиз. Канча дагы азыр Темирлан Адильбек уулунун көргөн аракети 2 упайга татыды. Албетте атаандашын кантса дагы артынан керемет түрдө өтүп кеткен болчу. Бирок аны айлантууга дарамети жеткен жок. Көрөлү. Темирлан Адильбек уулу 2 упай алгандан кийин бир аз басаңдады жана алгачкы үчүн өттүк. Соңуна чыгат дагы балбандар эми мынтип азыр башкаруучулардын көрсөтмөлөрүн алат. Андан ары кармаштарын эми болушунча керемет түрдө улантууга умтулат. Демек, кулагыңыздар күмүш сырга катары айта кетейин. Мындан кийин Захит Ахмедов менен Валихан Асымканов чыгат жана ал кармаштан кийин ушул 67 кг салмак чембирликтин чемпиону болгон Марлен Аскеев менен Элдос Кулжабаев күрөшөт. Демек, дал 2 жолсо 1,5 кармаштан кийин биз сиздер менен Марлен Аскеевдин дагы бул жылдагы өлкө чемпиондугуна кандай даярдыкта келерине көп болобуз. Айтор чамдап даяр болуп туруңуздар ал кармашты көрүүгө.
Демек экинчи 3 мүнөттүк стартылар Темирлан Адильбек уулу жана Абдулазиз Аскарбековтар килемдин ортосунда бири-бирине жакын кирип баруу менен дагы каршылаштын айламалын табууга бар күчүн ортого салууга даяр. Жана кетеби? Жок, кеткен жок. Канча да азыр Абдулазиз Аскарбеков атаандашынын эбин табууга чалды. Ушул жерде машыктыруучулар дагы кандай күрөштү өткөрүш керекин көрсөтмөдү. Бали 2 упай бар, жалпы 5-2 жана дагы бир рет көтөрүп бар. Чабууга умтулабы, ыңгайлуу учур бар жана албетте кереметтүү түрдө көтөрүп алды дагы. Биз бардык абалды байкайлы. Упай, бир упай демек жоңго чийимден сыртка чыгарганы үчүн Темирлан Адильбек уулу дагы оңой менен упай берген жок. Соңуна чейин кармашуу да соңуна чейин өздүн атаандаштыгын көрсөттү. Эсептер 6-2 жана биз болсо байкайлы. Абдулазиз Аскарбеков эмнени сурат жана ал кандай айламал бойлоп табат. Жок, упайлар жок деп көрсөтүлөт. Мындан ары эми турланыш керек. Темирлан Адильбек уулуна эми гана баштагарында жандурак кармашууга киришти. Анткени упай жандан артта эгер деле дал ушул алгачкы кармашынан эле четтеп калгысы келбесе, анда болушунча ишенимдүү кармаштарды өткөрүш керек. Кимиси жеңишке жете турган болсо 1-16 финалдын алкагында Нурсултан Торатбек уулу менен күрөшөт. Ал буга чейин жеңишке жеткен балбан жана анын жыйынтыгында сенин жергиликтүү сөздөрдө байкайбыз убакыт деген өз жүрүшүн жасап барат. Абдулазиз Аскарбеков баштагы караганда да мына кебилбей шашпай каршылаштын кирип келишин толугу менен көзөмөлгө алып коргоп керек болсо да аны өзүнө жакындатпого дагы умтулат жана баштыгына алып күрөш деген дагы эскертүүнү берет. Биз болсо ар бир учурду көзөмөлгө алалы. Демек дагы бир рет көрүлгөн аракет. Бул ирет дагы Адильбек уулу Темирлан каршылаштын чабууга умтулду, бирок Абдулазиз Аскарбеков ий келген жок болгону жоңуна четтеп гана качып койду жана анын жыйынтыгы мынча жаман эмес дагы ыргактар менен коштолот. Көрөлү. Албетте Темирлан Адильбек уулуна жарым мүнөттөй убакыт бар. Дал ошол жерде өзүнүн өнөрүн көрсөтүп калса калды. Болбосо кийинки баскычка биз 17 жаштагы Абдулазиз Аскарбековдун чыгуусун көрөбүз. Абдулазиз Аскарбеков аралыкта сактады жана 9 секунд убакыт бар. Чындыгында эле эми жаман эмес, өтө керемет кармаш өткөрдү. Өзүн мыкты көрсөтүп алды. Кийинки 1-16 финалдын алкагында дагы дал ушундай кармашты өткөрөт деп ишенгибиз келет. Абдулазиз Аскарбеков жана биз болсо Захит Ахмедов менен Валихан Асымкановду билемизден күтөбүз. Андан кийин Марлен Аскеев күрөшкө чыгат.